Акчалар эмне үчүн келбейт? Себеп дегенде акча боюнча негативдүү ойлор, жашоодо негативдүү нерселер көп бизге программа менен кирип калган. Балким биз ошол эле кино деле көргөнбүз. Байлар жаман, анан байлар деген текебер болуп кетет, акча болсо урушат, акча болсо адамдар өлтүрүп кетет. Эгер кичине эле биз акча жөнүндө негативдүү ой болуп, балким мынтип кетсечи, балким тинтип кетсечи деген жаман ой болсо болду, акчага бизге блок жабылат экен. Ошол блокту алмайын, жүрөгүбүздөн ошол акчага негативдүү нерселерди тазаламайын, бул жашоодо биз кантсек дагы шумдук бир эл сатып аткан шумдук бир бизнести алып келип точ кайталасак деле эмне үчүн ал болбой калат? Себеп дегенде ал адамдын акча менен болгон мамилеси башкача. Ошол себептен ички дүйнөбүздө акчага кандай мамиле кылам, акча келсе эле кетет, акча деле ушундай колдун кири, ушул сыяктуу жаман нерселердин баардыгын биз аябай көп колдонот экенбиз. Ошол нерседен тазаланышыбыз керек. Кантип тазаланам, кандай деги деле кантип билем аны түпкү көйгөйдү десеңиздер, мен трансформациондук оюнума келсеңиздер болот, гипно сессияма келиңиздер. Ушул деги акча бул өзүнчө бир психология экен да, ал жөн гана бир бизнести эле копировка кылсак эле, топточ кылсак эле болбой калып атпайбы? Бир юбканы деле бирөө сатат, миллиондоп сатат, бирөө 5ти сата албайт. Эмне үчүн? Ошол эле юбка, ошол эле жерде. Бирок сиздин акча менен ички дүйнөңүз кандай? Ошол нерсе экен.